Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, Коргол атабыздын алып салттарын Эмирбек агайыбыздын аткаруусунда уга алдык. Биз болсо берүүбүздү алга карай улантып бермекчибиз. Бүгүнкү темабыз бул тил туурасында болуп атат. Негизи дил бермети бул тил деп коет экен. Деги эле кайсы тилде болбосун, дилибиз таза болсун дейли дагы. Бүгүнкү программабызга байланыштуу биздин өзгөчө конокторубуз дагы бар. Азыркы учурда нарын шаарында окуп ошол эле учурда мектепте сабак берип, башкаларга сабак берип жаткан бизде Нью-Йорк шаарынын тургуну дейли, жашоочусу. Өзүнүн аты Алиса, анан кыргызча Элиза деп которулуптур, Кош келиңиз. Жана ошондой эле 5 тил билген бизде конокто Айзирек. Кош келиңиздер. Кандайсыздар? Good morning. Good morning. Жарайт, улантабыз. Бүгүн биз бардык тилдерде канча тил билсек, ошончо тил билген тилдерибизди сүйлөгөнгө аракет жасап атабыз. Ал эми Элиса сиз менен биз болушунча кыргызча сүйлөгөнгө аракет жасайлы, Жакшы. Кандай келип алдыңыздар? Таңкы маанайларыңыздар кандай? Жакшы, рахмат бар бизде. Нарында кандай жаңылык? Суукпу? Азыр аябай суук бар. Суук, üşүгөн. Нарындын Актабасынан келдиңиз, Жок, шаардан. Нарын шаарынан келдиңиз. Менин досум Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин катарга жаңыдан кошулуп калган болсоңуздар, эскертип өтөлү. Бизде бүгүн темабыз тил билсең, дил билесиң деп аталат. Жана биздин студиябызда сонун конокторубуз бар. Байланышка чыгыңыздар, өзүңүздөрдүн суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. 56-56-72 сандарына байланышка чыгыңыздар. Эми WhatsApp аркылуу билдирүү узаткыңыздар келсе, 60-83-11 сандары кызматта. Анда сизге суроо берели. Мисалы, Нью-Йоркто жашап жүрүп, анан эмне болуп Кыргызстанга келип калдыңар? Ошо Kyrgyzstanга келдим, себеби мен жардам беришим керек. Ошо таяк мен тарым галым болчумун, жана мен уротум аябай жакшы көрөм. Ошо мен кантип барышым керек, анан кантип жардам керек. Мен Кыргызстандан Кандай жардам берип атасыз? Мага кызык болот. Кыргыз тилин канча убакытта үйрөндүңүз? 1,5 жыл болду. 1,5 жылдан бери сөйлөйсүз. Баракелде. Мисалы, жардам беришим керек деп атпайсызбы? Кандай жардам берип атасыз? Ошо мен английский мугалиммин. Ошо мен окуучулар менен английский жардам берем. Бирок дагы проект менен ошо мен туризм фирма менен иштем. Анан мен Sabat Schools нарын шаарда менен иштем. Мен кичинекей окуучулар менен иштем. Алар кантип айылга жардам беришет. Эң сонун. Биздин телекөрүүчүлөрүбүз жакшы эле угулуп атат болуш керек, түшүнүп атат болуш керек. Алиса атайын ошол мектептеги балдарга жардам берүү максатында, айылдагы балдарды англис тилин үйрөтүү максатында, жардам берүү максатында которуп атасыздар. Жакшы. Мага кээ бир жери түшүнүксүз болуп калып атат, ошондуктан телекөрүүчүлөргө жакшы угулбай калат. Мен толук түрдө түшүнүп атам, буйруса. Ал эми Айзирек, 5 тил билет экенсиз. Кайсылар? Бул кыргыз, өз эне тилим, анан орус тили, андан кийин узбекчени үйрөнгөм, курска барып, андан кийин турецкийди үйрөндүм. Баарын курстан үйрөндүңүз, баракелде. Анан азыркы убакта английский. Сиз менен кайсы тилде сүйлөшсөк экен? Өзбекче. Өзбекче гапылашалы, жакшы. Гапылашалы дечи. Хайır, Türkçe konuşalım ya. Nerede okuyorsunuz? Мен şimdi Amerika Üniversitesi var ya. Orada okuyorsunuz. Güzel. Okuyorum ya. Dil bilmek güzel. Yurt dışına çıktınız mı peki? Evet, Türkiye'ye gittim. Türkiye'ye gittiniz. Amerika'ya? Tatil yapmayı için. Tatil yapmayı için. Evet, Amerika'ya gitmedim. Hala ya. Planınız da var mı peki? Var. Tabii ki var. Çıkarsın değil, böylesi yapın. İnşallah. Эми, мисалы, тилдерди үйрөнүү канча убакытты талап кылат экен? Көп эле убакытты талап кылды мен үчүн. Мисалы, мен мектепте орус тилин окусам, өз эне тилим кыргыз тил болду. Бул жол менен өзбек тилини мен
2-3 айда үйрөндүм. Анткени кыргыз тилине окшош. Андан кийин 1 жыл өткөндөн кийин түркчени окудум. Андан кийин англисчени окудум. Чамас 3-4 жыл кетти го дейм. Кайсынысы көбүрөөк тоскоолдук жаратты же болбосо убакытты? Кыйын экен, кайсыл тилди үйрөнүш, өздөштүрүш? Англисче го дейм. Англисче. Түшүнүктүү. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде өзгөчө коноктор бар. Демек сиздер тарапта да суроолор пайда болгон болсо, анда бизге байланышка чыксаңыздар болот. 56 56 72 номер аркылуу. Ооба, байланышка чыгыңыздар, суроолор болсо бериңиздер. Менде болсо сонун кызыктуу суроо пайда болуп атат. Элиза, айтсаңыз, кыргыз тили менен үйрөнүп турсуз. Кыргыз тили менен кошо кыргыз маданиятын үйрөнө алдыңызбы? Нан жасап, айымдарга кыргыз Тамак жок, бирок азыр менин мектепте башка мугалим мага кантип шырдак жасам. Шырдак. Шырдак. Керемет нерсе. Анан кыргыз би. Кыргыз Кыргыз би. би. Баракелде. Аз билетсекти Элизабет. Жакшы. Бир аздан кийин ойлонуп көрөлү. Ойлонуп Ал эми мисалы Кыргызстандын баарынан сизге эмнеси жакты? Коп, кишилер, аябай акылдуу кишилер, сонун тоолор, менин мектеп аябай жактам. Деңиз. Ооба, коп. Элиза, сиз Кыргызстандан нарындан башка жактарын кыдыра алдыңызбы? Ошо бардык област, бирок Ош жок жана Баткын жок. Мүмкүн жазында барам. Эң сонун. Бизде болсо Байланышта телекөрүүчүбүз бар, кабыл алабыз. Саламатсызбы? Котман таңыз менен аты жөнүңүз ким? Волонтер Ага. Кай жерден барып үйрөнсө болот окуп немесе, ошол билген. Элизадан үйрөнгүңүз келет. Жок, тиги волонтерден келген. Тил үйрөнгүңүз келет, менин түшүнүшүм боюнча. Волонтерубуздан деп атат окшойт, тил үйрөнгүсү келет. Кайсы жерден үйрөнсөм болот деп атат. Элиза өзү бул нарында иштейт, ошол жерде волонтер болуп жүрөт. Ал эми азирээк болсо 5 тил билгендиги үчүн бул жакта өзү да ошол курстарда окуп, студентсиз дагы азыр кошурам. Курстардан барып эле 5 тилди өздөштүрүп ала калдуу деген бул деген чоң жетишкендик. Уланты алыңыз. Азирээк айтсаңыз, англис тилинде экөөңүздөрдүн маегиңиздерди укпайлы, кандай десеңиздер. Сүйлөшө аласыздарбы англис тилинде? Биз үчүн бизге аябай кызык болуп атат. New TV телеканалы. Оңой болсо керек экөө үчүн. Биз түшүнөбүз. Бир аз билбейм кандай, бирок мен азыркы убакта англис тилди өздөштүрүп атам. Өздөштүрүп атасыз. Жакшы, жарайт, уланта берели энди. Азирээк, мисалы айтсаңыз, 5 тил билүү бул өтө жакшы нерсе да, сонун нерсе. Анан дагы канча тил билейин деп атасыз? Үйрөнгүңүз келип атат. Мен бул тема боюнча көп ойлонгом. Мен өзүм оюм боюнча бир 10 тилди билгенин каалайм. Мисалы бул жакка бизге келди волонтер болуп. Мен мисалы англис тилини бир багыт менен окуп атпайм. Мен дагы волонтер болуп, мисалы Африкага кетким келет. Бул менин мечтам. Кыялым 15 жашымдан Африкадагы мектептин балдарына кыргыз тилин үйрөтүү, Кыргыз тилин үйрөтүү, мисалы, башка бир тилдерди дагы үйрөтүү, алардын жашоо шартын көрүү. Бир гана Америка эмес, башка дагы өнүкпөй калган өлкөлөргө барып, алардын деле мындай цивилизациясын көргүм келет мен. Жакшы. Тил билсең башка өлкөгө чыкканда да кыйналбайсың, сиз мынакей тил билгенден кийин бардыңыз, Түркия мамлекетине кыйналган жоксузбу? Жок, кыйналган. Таптакыр кыйналган жоксуз. Элиза, сиз келелекке чейин кыргызча билчү эмессиз. Таптакыр билчү эмессиз. Кыйынчылыктар болдубу? Кандай болду? Аябай кыйын. Ошо англискийдин кыргызча грамматика аябай башкача. Ошо аябай кыйын мен үчүн. Кыргыз тилин сизге ким үйрөттү? Ошо менин ферма Корпус Мира. Биринчи 3 ай биз келдик. Биздин мугалим Жалалабаддан келди. Ошо биз группа менен уронубуз. Анан азыр Нарыншада мен мугалим бар. Ошо ал Уцада иштейт. Уцада иштейт, сизди үйрөткөн. Ал эми эң алгачкы жолу кыргыз тилинде кайсыл сөздү үйрөндүңүз эле?
Эң биринчи Эсиңизде түшүнгөн барбы? сөз. Эң биринчи саламатсызбы? Саламатсыз. Керемет. Ал эми эң жакшы көргөн сөзүңүз кайсыл болду кыргыз тилинин сөзүнүн ичинде? Жөн эле. Жөн эле? Баракелде, жөн эле. Эң саламдуу. Анталы. Эми Айзереке суроо береличи. Мисалы, ошол тил билген ишинен Түркияга барып келдим дедиңиз, барып сөз таппай калган учурларыңыз болуп, кыйналып, жөн эле баягы мимика жесттер менен сураган учурлар болдубу? Болду. Ал жакта менин сиңдим окуйт болчу. Азыр башка жакта окуйт. Ошо ал сабакка кеткенде ал түрк достору менен кошуп коётту мен. Анан ал жакта баары бир кыйынчылык жаратты мен үчүн. Бир нерсени сураганда, же Google переводчик жок, же интернет жок, кыйналып атып, бирок ошол убакта аябай эффективный болот экен. Бүт баарын жаттап калат экенсиң, эсиңде калат экен, да ассоциация кылат экен. Ошо. Бизде болсо билдирип келген, үйрөнгөн тилди унутуп калбоо үчүн кандай ыкмаларды колдоносуздар деген. Балким сиз Жок, дагы жок. Тилди унутуп калбаш үчүн, эсиңизден чыгып кетпеш үчүн кандай ыкмаларды жасайсыз? Кыргыз тилин үйрөнүп анан ошол сөздү унутуп калган учурларыңыз болду беле? Дайыма. Бирок практика. Практика керек, сөз. Практика. дайыма сөйлөп туруш керек. Жакшы. Мен деле ошондой деп ойлойм. Дайыма сөйлөп Дайыма туруш керек. практика. Дайыма Ооба, практика. сүйлөбөй калсаң унутуп каласың кадимки. Болушунча ошо тилди жакшы билген адам менен сүйлөш керек. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин тема бул тил деп атаганбыз. Эң сонун бизде конокторубуз да өзгөчө, тааныштырып өтөлү дагы бир жолу атайын Нью-Йорк шаарынан келген бизде Алис, өзүнүн аты Кыргызстанга келип Элиза деп которуп алган. Азыркы учурда Нарын шаарында мектеп балдарына сабак берип волонтер болуп иштеп жүргөн чагы ал эми Кыргыз тилинде түш жоройт. Биздин арада жакшы сүйлөйт дейли. ал эми Айзерек болсо азыркы учурда 5 тилди билген эң мыкты кыздарыбыз деп бели. Элиза, сизге суроо береличи. Кыргызстанга калайын деген ой барбы? Балким келин болуп. Жок. Келин эмес. Жок. Нарынга эмес. Мен жакшы тамак биширбайм. Ошо. Жакшы тамак бышырбайсыз. Кыргыздын мырзалары жакшы тамак бышырган айымдары жакшы болот. Ал эми өзүңүздөрдүн тамагыңыздардан эмнени жасайсыз? Ошо мен америкалык тамак биширем. Ошо коп гамбургер жасам. Гамбургер. Жана италиялык тамак. Менин морда, менин юбилео италиялык ошо. Тамак деп калбадыкпы? Кыргыздын тамактары жактыбы? Нарында деген эт, чучук, казгарта, беш бармак. Топтор. Жеп атасыз? Ооба, бүт баары. Бирок эң жакшы көргөн тамакы дымдама. Дымдама жакшы көрөсүз баракелде. Ал эми мисалы гамбургер жасайм, башкалар жасайм деп калбадыңызбы? Кыргыздын жигиттери, балдары башкача тамактарды жакшы көрүшөт бекен? Мүмкүн. Билдирүү келген, Элиза, Американы сагындыңызбы дейт. Жок. Ошо мен Кыргызстанда калам. Ошо менин контракт 6 айдан кийин бүткү, анан мен башка жумуш алам. Ошо. Дагы да болсо каласыз, Келгениңизге 1,5 жыл болду Кыргызстанга. 6 айдан кийин бүтөт, бирок кетпейсиз, каласыз. Жакшы. Американы эмнеге сагынган жоксуз? Баргыңыз келбей элеби? Ошо менин сиңдим тек жок. Ошо мамам жана папам эле, жана алар колп иштейт, ошо. Жакшы. Англис тилин унутуп калган жоксузбу? Жок. Кийинки билдирүү. Сагынсаңыз эмнени абдан сагындыңыз? Тамак. Жакшы. Айзерек, мисалы, азыркы учурда сиз өзбек тилин да билем дедиңиз да, биздин телекөрүүчүлөргө өзбек тилинде Таңманай программасын күнүгө эртемен 8-ден 10-га чейинки аралыкта көрүңүздөр деп айтып берип коюңузчу. Макул. Таңманай берүүсү ар күнү 8-ден 10-га чейин түз эфирдебиз. Таңманай передачасын har günü erteblan saat 8'den 10'ga çeyin көрсеңиз болады. Бам! Баракелде.
билдирүүлөр бар э? Жок, мен түркчө менен өзбекче окшош болгон үчүн Ошош бир аз кыйналып түркчө менен өзбекчени аралаштырып ийгиз. акцент окшош болуп кетет ошол жакта. Тил окшош эмес, бирок кээ бир мындай тектеш түрк тилдери болгон үчүн эми окшошуп кетет да, мисалы сайылар айны, дейби? Окшош. Жакшы бизге билдирүү келген. Кийинки билдирүүнү окуйбуз. Сиздер дагы билдирүү жазып турсаңыздар болот. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүн тил туурасында сөз кылып атабыз. Элиза, сизге келиптир. Кыргызстандын эмнеси жакты дейт. Бул жогоруда бердик, бирок ошентсе дагы кошумчалай кетели. Дагы эмнелер жакты Кыргызстанда? Биз деген тоолуу, атка минген, көчмөн калппыз дегендей. Жактыбы? Атка минип көрдүңүзбү нарында? Ошо мен Ташырбатка бардым, Чатыркулго, так эмне, Косуго, ошо Атбашы, Кочкор, Соңкол. Барына. Бар. Жакшы экен. Ал эми сиздин окуучуларыңыз кандай окуп жатышат? Жакшы эле үйрөнүп атышабы сиздин англис тилин? Өткөн жылда ал английский маанилүү эмес, биз окубайбыз дейт. Бирок бул жыл аябай жакшы. Ошо менин бар класстар жакшы окут. Алар менен английский сүйлөшөт. Азыр алар Америкага жазды. Ошо 5 алып атышабы? Мен 5-чи класс, 11-чи класска чейин менен иштем. Ошо. Канча деген бааны алып атышат? Эки коёсузбу деп. Экиде алып атышабы? Түшүнүктүү. Элиза, кымыз ичип көрдүңүзбү? Жок, мен сүт аллергиям бар. Ошо кымыз жок. Аябай. Биз нарын жиркесиндеги мекендештерибизге айтып коелу, эми Алис келгенин, Элиза келгенин сөзсүз түрдө кымыз беришибиз керек э? Жок, аллергиясы бар экен, бирок кереги жок. Болсо аябай жакшы көрөм. Жакшы Болсо жакшы көрөт экен. Жакшы. Биз эмне кылалы? Коштошоор убакыт келип калды окшойт э? Тилекке каршы сиздер Коштошкубуз менен келбей атат, бирок ошентсе да убакыт жакшы деген жакшы убакыт болот экен. Ыраанчылык билдиребиз. Элиза атайын бел ашып, азыр бирок Нарындан эмес, Чолпондодан келдиңиз э? Жакшы. Ыраанчылык билдиребиз. Атайын убактыңызды бөлүп, биздин студиябызга келип, маек уруп бергениңизге азизирээк сизге да ыраанчылык билдиребиз. Тешеккүр эдебиз. Дагы да болсо көптөгөн тилдерди өздөштүрүңүз дейли, кыялдарыңыздар орундалсын. Бар болуңуздар. Биз болсо таңмана программасын улантабыз. Ардактуу теле көрүүчүлөр, катарыбызда болуптуңуз. Кызыктын баары дагы да болсо алдыда. Ооба.